Талас районунда 12 жаран коронавирус инфекциясын жуктуруп алды. Бул рет аталган илдетке кабылгандар сасык тумоо сыяктуу белгилер менен кайрылууда. Мындай жагдайда бардык бейтаптар жергиликтүү дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланышууда. Талас районунда мынакей быйыл 15 июлдан баштап мына ковид кайра жанданып калбадыбы? Ошодон мына бүгүн 17 август ушу күнгө чейин жалпы 12 оорулуу катталды. Бул лабораторно подтвержденный ооруларда. Анын экөөсү боюнда бар келиндер. Тасыкталган жана табылган оорулар бүттүгү биздин жергиликтүү жерде иштеген, айылда иштеген дарыгерлер дарылашып атат. Жаткандары жок. Эми азыр мурункуга караганда ковид кичине жеңил формада өтүп атат. Бул ирет ооруга чалдыккандардын абалы жеңил. COVID-19 илдети жеңил түрдө өтүп жаткандыктан дарыгерлер вирус жуктуруп албоо үчүн жеке гигиенаны сактоого чакырат. 2020 ошол ковид илдетине караганда муногу азыр симптомдору окшошпойт. Биринчи волнасында эме болгон температура, кашель страшный, аябай жатып мындай 5-6 күн түш эмес. Азыркыда гриппа состояние ошондой, по типу гриппа. Азыр бизге кайрылып атат көбүнчө понос. Анан кийин грипп азыр бизге. Анан бирок по Таласкому району чыгып атат, который анализ тапшырып эметкендерим. Бирок не очень. Анан ошондуктан айтар элем да элге, баягы эле личный гигиена сактап, кол жууу, маска. Ар ким өзүн сактансын да. Коронавирус инфекциясынан сактануунун бирден бир жолу вакцина алуу. Адам өлүмүнө алып келген коронавирус инфекциясы өзгөчө өнөкөт оорулары бар адамдарга коркунучтуу. Жеңил өткөнү менен ковид эми коркунучтуу. Биз контактный болуп иштегенден биз баарыбыз эле прививка алдык. Особенно сахарный диабет менен ооругандарга аябай коркунучтуу. Жана хобулдер учетто турат да бизде хронический бронхит, астматический компонент, или хронический бронхиттин түрлери, или бронхиальный астма. Эл өзү үчүн, өзүнүн ден соолугу үчүн салдырса болот. Өнөкөт оорулары бар адамдарга жана кош бойлуу аялдарга коркунуч жараткан бул ооруну алдын алса болот. Ар бир жаран илдеттен сактануу эрежелерин колдонуу менен эмдөө алуусу зарыл. Учурда кошуна Казакстан Республикасында кооптуу илдет тез жайылып, коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Гулера Нурболотова, Байжан Мирбеков, Талас району.